болду. 3 ай, Ya mına baykuştu 3 aydan beri görmedingizmi? Күмүш эже bir суроо. Мына мамлекеттик кызматкер менен сиздин ортоңузда bir суроо калды. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн эл билсин долбоору Аралан шаарына келдик. Бүгүнкү чыгарылыш бир аз башкача болот. Башкача дегенин себеби бүгүн биз санэпидемнадзор кызматкерлери менен, санэпидемстанция кызматкерлери менен чогуу иш алып барабыз. Бүгүнкү выпускту көргөзүп берүүчүсү, мындайча айтканда, баш каарманы болуп биздин Ашыркан эжекебиз саналат. Бул жерге таныштырасызбы? Бул жерге? Мына жерге? Бул жерге штраф салгансыңар. Ошон мен каршы болом да, эжеке, четирээге өтүп турсаңыз да болот. Мен ушу көп каршы боло берем да. Мына мойка да. Мойка. Мойканын талабын эгерде биз мыйзамга такай турган болсок, мындай кылганга такыр болбойт негизинен. Жанагы шартка жараша жагдай болот атпайбы бул жерде. Бирок ошого ыраазы болгон учурда дагы мойка менен мындай көрүнүшкө каршы боло берем да. Мисалы чайдын бөлүгү башка, анын орду башка деп. Бирок буларды дагы кээде туура түшүнөм. Жагдайдан улам келип чыгышып атат булар. Assalamu alaikum байке. Мына силерди бүгүн ишмердүүлүгүңөрдү көрөлү деп атабыз да. Кирдиңиз. Неме? Мен жокмун. Элестетиңиз, мен жокмун. Мына эжеке сизге тагып коеюн. Мына эжеке бүгүн өзү иш алып барат да. Мына эжекени мындай бир күндүк текшерүүсүн көрөбүз ошондо. Санэпидемнадзор кандай иштейт? Соңусуна мына Ашыркан эжеке бир аз катуураак сүйлөп атса. Шавкат. Мына биз бүгүн Шавкат Нороз ашканасын текшерип атабыз. Мына жерде биз келип текшерген маалда мына маркировкаларын карап атабыз. Мына ар бир продукциянын өзүнүн идишин аягына коюп салып аткан, отдельно салып атканын көрөбүз. Анан разалкасы немеси мына жерде ашкана тамак пиширип аткан жерлерин көрүп атабыз. Буларды биз мурда текшергенибизде, аябай начар эле. Начар эле. Мунулар карайып кеткен, мунаяктары ыс болуп, капкара болуп кеткен эле. Муна биз контрольный текшергенибизден кийин полный генеральный уборкаларды жасап, капитальный ремонттарды жасап, муна казан аяктарды полный жууп тазалады. И мына жерде маркировкаларды бар, а могу жерде полный үстүнө жаап койгон марлелер менен мына жерде водопроводу бар, мына жерде заготовка полный маньяктарда болот. Мына жерде идиштерде өзүнчө маркировкалары жазылып, өзүнчө немелер столго жасалган. Мына жерде водопроводторду, суу сактагычтарды коюшкан. Идиш аяк жууа турган отдельный киши иштейт. Полный маркировкасы немелери бар. Идиштер жууп, хлорамин, десредства бар жок менен иштетилген, нормальный. Духовкада көргөзүп койсо, мына жерде казан аяктарды, тамактарды бышырышат. Мына микроволновкалары бар. Булар духовка экен. А бул жерде кассовый бар. Духовканын санитардык нормасы кандай? Мына санитар нормасы, мына талапка жооп бербейт. Буларды жууп туруш керек. Ушул калыптыр жуулбаган. Күндө жууп туруш керек эле иштетилген. Калган мына баары бир эме каптарда бар. Кухнянын вычкасынан билинет да, уборкачы эжеке. Вычкалар. Мына карасаңыз, мен ошо каршы боло берем. Мен сизге үйрөткүм келбей эле. Ооба. Мына деңгээлде карасаңыз. Бул муну немелер тазалап атат эле. Эмне тазалабай калыпсыңар? Мыналарын полный тазалап, мына талапка жооп бербейт, мына чекелерин. Полный эме кыласыңар. Жууп тазалайсыңар. Азыр бизге мына булду көрсөң коркот элең бул жердечи. Дагы мына более жакшы болуптур. Эми сенин эмең замченең. Мына территориясыны казаныңды, мыналарды казандарды полный жууп тазалашың калды, жууп тазалап коесуң. Тигиндей байке бир сунуш да сизге дагычы. Азыр мына строительный жанагы мыналар талапка жооп бербейт. Смазкалар чыгып калган да. Негизи мындай казандан улам
мына четтерин жакшынакай кылып жапса болобу, негизи болбойбу? Болады. Болот, э? Ошо Мындагы туруп жаап расход эмес го бул нерсе. Бирок өзүңүзгө дагы приятно да, менин оюмда. Духовка. Ашыркан эжекебиз сырттан байкадыңыз. Мына карасаңыз. Ашыркан эжеке. Мен почти кызматкер болуп калдым да. Санэпидемнадзордо иштебейм. Бирок кызматкер болуп калдым. Бул нерсени ушунчалык деңгээлде түшүнүп баштадым да мен. Стиль ачып көрөбүз. Жок, мынаны карасаңыз. Жабык ачып, эме кылып, эми биз кебегенибиз ham 1 ай болду. Бул 1 айлык эмес, бул 6 айлык гид туугандар, бул 6 айлык. Келиңиз эжеке сизге. Мен сизге өзүмдү тааныштырдым да, Күмүшай эже, э? Күмүшай эже бир суроо. Мына мамлекеттик кызматкер менен сиздин ортоңузда бир суроо калтырып атам да. Неге кухня менен элдер көрө турган жердин тазалыгынын айырмасы бар? Кандай айырмасы бар экен? Кардарлар отурган жер таза, а кухнянын деңгээли андай эмес. Неге? Жумуш убагында ошондой болот да. Жумуш убагында, э? Кухнянын биринчи эрежеси кандай? Тазалык. Тазалык, э? Ал сакталбаса кандай болот? Конечно, бар жок бардык болот. Албетте, рахмат. Бул жактан кел. Бул жактан кел. Буларды биз текшерип бактык бардыгына. Продукциялар. Мына эжеке, мына карасаң жармашып калыптыр мына жерге. Колдонбой атабыз деп калса, может, колдонуп кандай нерсе. Ашыркан эже, сиз бери келиңиз. Сиз мени ээрчип атасыз, мен сизди ээрчип атсам. Бир мыйзамдын көз карашы менен түшүндүрүп бериңиз мынаны бизге. Көрүүчүлөргө. Негизи кандай болуш керек? Бул абалга кандай карайт мыйзам? Булар полный мыйзам боюнча бул мына жерге өзүнүн немеси бар мыналардын. Булар эме болуп калган. Өзүнүн аппараты бар мынан. Мына аппарат азыр. Аппаратка салып, аппарат менен эме кылышат. Анан бирок дактап эме кылганда ушу менен иштетип колдонот. Мыналар туура келбейт. Майдын деңгээличи, мисалы, майды фритюрница деп коет бул. Наразы боло берет да, эски майга эле кууруп берет бизге. Бул алмаштырып турат. Майларын алмаштырат бардыгына. Мыналар жабышып кетиптир. Вот чапташып атат колум. Колум чапташып атат, кадимгидей. Колума чыккан. Мына ысыктанабы эле? Вычкадан билинет дедим го уборка. Кухнянын деңгээлин вычкага карап билип койсо болот да. Мына. Азыр кана бир бычак бар, бычак экен. Ого. Көрүп атасызбы калдыңызбы? Бул кухня территориясы. Бул кухнянын территориясы. Тазаласа болот экен вот. Şu bıçak менен мынан тек. Атым Али, фамилия Мергешев, журналист болот. Ашыркан эжеке, жакыныраак келсеңиз, микрофон сизде. Таанысаңыз болот. Эл билсин долбоору. Байке, неге тазалык мындай силерде? Кандай? Өзүңүз кандай? Тазалабын балыптыр да. Канчада бир болот? Кечинде болот да. Кечинде? Кечинде болсо келиңиз. Кана бычагыңыз. Мына кечинде мынаны көрбөдүбү? Кечинде иштеген адам көрбөдүбү ошону? Кол кирбей, э? Кол кирбейби же жетпейби кандай? Ашыркан эже, сиз требует этиңиз сураныч. Келиңиз, мына эжекебизди өткөрүңүз. Силер мына
мыналардын астын мына витишкаларды тазалашыңар керек эле. Витишкалар тазаланбаптыр. Ана жердеги катмар болуп катып кетиптир. Ошолорду тазалап койшуңар керек эле. Тазаланбаптыр. Вот ана. Сертификаты барбы сурап көрүңүзчү? Барбы сертификат мыналардын? Соостун. Жоқ, олар сертификат. Неге? Не албадыңар? Енді оламыз да. Неге иштетип аткан экен? Алышыңар керек эле. Сертификат жок болгон болсо эмне болбойт иштетишке? Ашыркан эжеке, мынаны сурап көрүңүзчү. Мына эмне анау? Токтоңуз, мен сизге андан да опасный нерсени көргөзөм. Мына эмне экен? Не бул? Май бұл. Бул май, үстү кандай? Май, кандай май бул? Бул жерге эмне коюп койдуңар? Ташалып кетadigan май бұл. Төгүлөт. Анақа думалар болып кетады бұны. Кай калып кетет? Жерге қосып барады бұролар. Ташап алмас та бұны. Мына казандын кебетеси кандай? Мына караңыз. Жоқ, Иштетип. Мына казандын кебетеси кантет? Бул кухнянын территориясында турат бейке? Иче Буларды полный алышыңар керек. Бир жерде пустой бульон туруш керек жарайбы, эди. жарабайбы? Жарабайт бул. Бульон кандай бульон бул? Бульон. Суу, кандай суу? Жок, колдонушуп атат. Эжеке, мынага колдонушуп атат. Мен бул нерсенин ишмердүүлүгүн аябай жакшы түшүнөм. Булар бул бульонду. Азыр мына жана силер не дейсиңер? С дейсиңерби? Лагмандын подливасы? Ошого колдонушат эжеке. Элдерге көрүнүп тура турган жер бул. Мынаны карасаңыз. Мына. Вот биз эмнеге чыркырап атабыз эжеке? Ушундай нерселер. Мыналарды полный мыналарды тазаланыш керек. Эмне тазалатпадыңар мыналар? Акалын карагыла. Ушат та енді тамад бұл ана қылсын. Полный мыналар полный. Бүгүн жабасыңар, бүгүн полный. Ашыркан эжеке суроо да? Мына байке айтып атат сизге. Кечинде тазалашат да. Акача көрсө кечинде да тазалашкан да булар. Бул байкенин сөзүнө ишене турган болсо. Ошол эрте менен баштап түшкүгө чейин ушундай болуп калышы мүмкүнбү? Болушу мүмкүн эмес. Силер бир күндө мынчалык тазаламайсыңар. Силер күндө тазалап турсаңар ушунчалык болбойт да. Күнде тазалайық. Күндө тазаласаңар ушундай болбойт. Мен бир нерсени ар дайым айтып келем да. Элдин көзүнө эмес, элдин өзүнө иштеш керек адамдар. Биз качан элдин өзүнө иштегенибизде биз өнүгөбүз, бир нерсеге жетишебиз. Бирок элдин көзүнө эле мына жерди көрүп атат деп иштесек анда болот. Элдин көзүнө кылбасаңыз, артты да ушундай кылыңыз да. Дагы кандай деңгээлге чыкса бул жердин ишмердүүлүгү токтотулат. Буларга дагы штраф салышыбыз керек, анан кийин күндө контроль кылып коюшубуз керек экен. Ошондо гана булар күндө контроль кылсаң анан тазалык болот экен да. Түшүнүктүү. Рахмат сизге байке. Чеснок, май, эт, сөт. Чеснок бузбайбы этти? Бузбайбы, чеснок. Бузлаганда иштеке болбойт. Замороженный турганда кандай болуп калат чеснок менен эт? Сен анага салсаң, Чеснок? өз-өзүнчө коюшуң керек буларды. Эжеке. Өз-өзүнчө мыйзамды окугам. айтылып атат, постоянно айтып атабыз. Өз-өзүнө койгула, морковкасы менен болсун, өз-өзүнүн ордуна койгула, ирети менен коюлсун деп. Ирети менен коюлсун деп постоянно айтылып жатат буларга. Бизде мына Келиңиз, повар байке. Сизге суроолорду берет. Ой, пай. Кая бул жагы? Кел. Ой. Ким шеф-повар? Ассалам алейкум. Атыңыз? Дилмурат. Меники Али. эмне бир жерде турат Сизге астында. өзүнүн аты Ашыркан. Бул санитарлык норма деген кандай? Жаке. Жакшы, сиз жакшы деп ойлоп атасыз.
Ошо жерде турган Көрүүчүлөр айтат да, жакшыбы? кандай. Адамдык сапат менен караганда да бул аябай страшно. Ой, пай, бу. Неме, сертификатын берсин айтып кой. Биз мындай не до такой степени, да? Биз тазалыкты сурайлы биринчи бул жерде. Таза бер. Өзүңөр мындай красавчик адамсыңар да, өзүңөргө карасачы мындай жапжакшынакай балдарсыңар. Бирок элге берип атканыңар эмес келет. Келсең бил ал. Мынанычы заводдо чыгарган адам силерди кармап алса, жаман урат барбы? Bu işletilbet eкен. Эркекче айтайынбы? Жаман таяк жейсиңер мынаны чыгарган адамдар көрүп калса ошону. Иштетилбеген нерсени жок кылыш керек эле. Канча жолу айтылып атат. Штрафты алып атасыңар. Бул кафеге штраф салынган да санэпидемнадзор тарабынан. Штраф салынган. Качан? Качан салынган? 2 жума 23 жума болду. Өз байкелер 2 жума мурда штраф алган турбайсыңар. 1 ай болду. 1 ай болду да салган. Бирок ошо мындайда булардычы 1 айдын ичинде штраф алдыбы, таптаза кылып биз көрүп ачып бердикпи, штрафтан кийин 1-2 жума иштегенден кийин дагы эле ошондой. Мен үчүн аябай жакшы түшүнөм. Силер эмнеге колдонушуңарды. Просто болгону бүгүн Ашыркан эжекебиз болуп атат. Мен мамлекеттен өтөрү бир нерсе сүйлөй албай атам да. Болбосо силер менен чыдашмакмын мен бүгүн. Мына деңгээлди көрүп. Анткени бул болбойт байкелер. Адамдык сапатка да жатпайт. Жаман көрбөгүлө. Силер дагы биздин бир туугандар. Чында? Бул эжеке баарыбыз бир сапат. Мындайча айтканда статус адамбыз. Силерден сатып алып аткан адамдар дагы адам да. Аны унутпаш керек. Мындай жазып койгон, эл көргөндө мындай марли менен жабып койгон мунун жанында эчтеке эмес болуп калат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн санэпидемнадзордун кызматкерлери менен чогуу проверкага чыктык. Алардын ишмердүүлүгүн көрдүк да. Аягында сурагым келип атат Ашыркан эжеден. Силер кандай шарт болсо силерге мыйзам тарабынан ошондо силер кенен иштей аласыңар. Бизге эми без направления болса кайсы маалда текшерсек текшерип иштеп кое беребиз. Азыр без направления болгондо 1 айда 1 жылда 1 жолу кириш үчүн ошончо болуп кетет экен. Ошон үчүн без направления болсо беймалал иштесек. Ошондо без направления дегенде мин эконом менен эмес. Мин эконом менен болбойт. Өзүнчө иштесек полный ар кайсы маалда болсо кирип тазалыкты контролдоп чыгышы мүмкүн экен. Мисалы биз без направления кире турган болсок, биздин үстүбүздөн прокуратура бар, башкасы ушундай ишкемелер келип туруп бизге штраф салып коюшу мүмкүн да. Сен без направления же жалп болуп калышы мүмкүн. Мына без направления кирди деп. Ошон үчүн бизге ошол жак шарты алмыйрак болуп атат. Мисалы мына биз Акенге дагы штраф салдык. Салгандан кийин мына 2 аптадан кийин дагы эле ошон баягындай болуп калып атат. Ошон үчүн биз тез контроль кылып турсак, ошондой таза сакталат деген ой бар да. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ар дайым айтып келем. Биз журналист катары жагдайларды жарытып беребиз. Чыныгы бааны өз бааңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Чыныгы бааны эл берип келген ушу күнгө чейин. Бул чыгарылышты дагы биз элге талкууга салабыз. Сизге рахмат эжеке, ушунчалык биз менен чогуу иш алып барганыңыз үчүн. Жалпыңыздарга рахмат.